Москвада жашаган 20-дан ашык улуттун өкүлдөрү жыл сайын жаз мезгилин утурлай Нооруз майрамына карата чоң гала концертин өткөрүшөт. Аталган иш-чараны Москва шаардык мэриясы колдоого алып, улуттар аралык достук мамилени бекемдөөгө жана өз ара карым-катнашты күчөтүүгө үгүттөйт. Ал эми концерттин катышуучуларын ар бир өлкөнүн элчиликтери өз жоопкерчиликтерине алган. Бул майрамдын эмне чоң мааниси бар. Акырындан биздин элибиз, биздин жаштар ушу Москва шаарынын элине мындай бөлөк биякта турган улуттар менен аралашып, кошо ушундай акция өткөнгө туура иш болот деп биз да колдоп чогуу жумуш алып барып атабыз. Москва шаарындагы Нооруз майрамынын уюштурулуп жатканына быйыл 10 жылдын жүзү болуп, көрүүчүлөрдүн саны жыл сайын арбып келет. Иш-чарада мүмкүн болушунча ар бир мамлекет өздөрүнүн улуттук өнөр-көз байлыктарын көрсөтүп, улуттук аспаптарда ойноп, элге сиңген ырларын тартуулашат. Быйыл Кыргызстандын атынан эки белгилүү ырчылар Юлия Рудская, Гүлжигит Калыков жана таланттуу комузчу Закирбек Дүйшөн уулу катышып, өлкөнүн намысын коргошту. Впечатления самые замечательные, потому что очень теплая аудитория, публика была, встречали просто, я не знаю, настолько наполнены были эмоциями все в зале. И, конечно, все это передавалось нам, артистам. Мы все волновались, потому что все-таки одно дело выступать на своей родной земле, да, и другое дело выступать на земле, где как бы так долгожданны, да, мы все артисты, получается, которых они не видят по много лет, да, и сейчас вот сегодня они увидели нас всех на концерте. Поэтому организация очень хорошая, концерт, в принципе, было приятно услышать столько совершенно разных представителей разных культур, да, разных стран. Я думаю, это и нас, и профессионально всех участников обогатило, потому что в любом случае это какой-то взаимообмен культурный, да? Кыргыз элинин атынан биз ушул кыргыз элчилигинин чакыруусу менен ушул татынакай Нооруз майрамынын салтанаттуу аземине келген болчубуз. Көптөгөн мамлекеттерден көптөгөн ырчылар, бийчилер деги эле чыгармачылык инсандар абдан көп экен. Бүгүнкү кече абдан сонун өтүп жатат. Мага абдан жакты. Концерттин жүрүшүндө ар бир мамлекет видеороликтер аркылуу өздөрүнүн тарыхый байлыктарын, улуттук мурастарын көрсөтүштү. Тагыраак айтканда өзгөчөлүктөрүн белгилешип, өз мекендерин даңазалоого аракет кылышат. Мындай чоң гала концертке биринчи жолу катышып жаткан мекендештерибиз мекенге болгон сагынычтарын айтышып, кыргыз ырчыларын толкундануу менен гана угушканын белгилешет. Мен бул Нооруз майрамын биринчи жолу эме кылып отурам. Мурун билбегенмин, действительно. Жакты, ар бир улуттар өздөрүнүн эмелерин коюшуп, концерттерин тансага түшүп, айрыкча жаш балдар танцевальный группаларды эметкендер аябай мага жакты. Анан дагы өзүбүздүн кыргыздын жигиттери ырдап, айрыкча жана комуз менен ойногон бала аябай жакты. Өзүмчө толкундан Кыргызстанда болуп келгендей сезип кеттим. Бүгүнкү майрам жакты өтө кызыктуу болду. Ар бир мамлекет өзүнүн улуттук ансамблялары менен өткөрдү. Биринчи жолу келип абдан кубанычтамын. Айрыкча өзүбүздүн Кыргызстандын ырчылары ырдаганда кубанып кетет экенсиң. Нооруз майрамы концерттик программа менен гана чектелбестен, ар бир катышкан өлкө улуттук тамак аштарын жана улуттук кийимдерин көргөзмөгө алып чыгышкан. Сайрагүл Полотова, Дарбан Алачиев, Күнсереп, Москва шаары. И все